Коронавируска каршы республикалык штаб кыргызстандыктарды санитардык нормаларды сактоого чакырат. Штабтын билдирүүсүнө караганда, Кыргызстанда коронавирустук инфекциянын жаңы учурларынын көбөйүшү байкалып, өлүм күн сайын катталууда. Ага байланыштуу штаб санитардык нормаларды так сактоого чакырат. Бет каптагыныңыздар, социалдык аралыкты сактаңыздар, колуңуздарды самын жана антисептик менен көп жууңуздар. Азыр курч респиратордук вирустук инфекциялар жана сасык тумоонун мезгили экендигин, адамдын денеси аялуу экендигин, иммунитетти чыңдап, ден соолугуңузга кам көрүү маанилүү экенин унутпаңыз деп айтылат маалыматта. Ал эми бүгүн Кыргызстанда коронавирус жана пневмониядан 3462 киши дарыланууда. Бул тууралуу штабтан билдиришти. Бүгүнкү күнгө карата ооруканаларда 1737 жана үй шартында 1725 адам дарыланып жатат. Ал эми бүгүнкү күнгө карата өлкөдө коронавирус, ошондой эле пневмонияны жуктурган жаңы 298 учур катталды. Ал эми өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 49528 түзөт. Алардын ичинен 44522 киши айыгып чыкты, 1090 адам көз жумду. Милициянын кайгуул кызматы элдик кошун аскер кызматкерлери менен бирге коомдук коопсуздукту камсыздоодо. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Бишкектин аймагында коомдук коопсуздукту камсыздоо, коомдук тартипти жана туруктуулукту орнотуу, ар кандай чагымчыл топтордун топтолуп, мамлекеттик же муниципалдык мекемелерге башаламандык менен басып алуу же кол салуу коркунучуна жол бербөө үчүн милициянын кайгуул кызматы иш алып барууда. Алар элдик кошундардын өкүлдөрү менен биргеликте түнкү кайгуулга чыгып, жол эрежесин сактабай же баш ийбеген айдоочуларга карата түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, 102 линиясы боюнча жарандардан келип түшкөн ар кайсы багыттагы чакырууларды ыкчам жана сапаттуу тейлеп келүүдө. Аны менен бирге шаар тургундарынын коопсуздугу үчүн милициянын кайгуул кызматы, аскер кызматкерлери жана элдик кошундун өкүлдөрү менен бирге Бишкек шаарынын аймагына кирип чыгуу эрежелеринде орнотулган атайын блокпосттордо күчөтүлгөн тартипте кызмат алып барууда. Андыктан бардык жарандарды түзүлгөн кырдаалды туура түшүнүү менен кабыл алып, өзгөчө абал режиминин талаптарын сактоого чакырабыз деп айтылат маалыматта. Калкты тейлөө борбору унаа мекемеси, Кыргыз поштасы, ишканасы жана архив бөлүмдөрү 12 октябрдан тарта штаттык режимде иштей баштады. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Ошондой эле жарандар саат 9:00дөн 18:00ге чейин мамлекеттик каттоо кызматынын 119 кол борбор аркылуу кеп кеңеш ала алат. Эскерте кетсек, 9 октябрда Бишкектеги каттоо кызматынын бөлүмдөрү калаадагы акыркы кырдаалга байланыштуу убактылуу жабылган. 2020 жылдын 9 октябрында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева видеоконференция байланыш аркылуу жергиликтүү соттордун төрагалары жана судьялары менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы билдирет. Катышуучулар өлкөдө болуп жаткан кырдаалды, ишти кароодогу тоскоолдуктарды талкуулашты. Кеңешмеден негизги маселе катары органдардын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылыш үчүн соттордун, судьялар менен аппарат кызматкерлердин коопсуздугун камсыз кылуу каралды. Гүлбара Калиева айрым соттордун төрагалары коопсуздукту камсыз кылыш үчүн кошумча күчтөрдү тартышкандыгын билдирди. Зарыл болгон учурда элдик кошундарды жана күч структураларын тартууну сунуштады. Соттордо нөөмөттөрдү уюштуруу айтылды. Баткен облусунун Кадамжай райондук сотунда жана Жалал Абад облустук сотунда COVID-19 учуру аныкталып, сотторду карантинге жабуу боюнча санитардык эпидемиологиялык кызматынын буйругу чыккандыгы маалым болду. Гүлбара Калиева мыйзамдарды так сактоонун маанилүүлүгүн эске салды. Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун эски имаратын 90 орундуу ооруканага ыңгайлаштыруу максатында жасалган оңдоп түзөө жумуштары толугу менен аяктап пайдаланууга берилди. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, 7 октябрдан тарта муктаждыкка жараша ооруканага бейтаптар жаткырыла баштады. Учурда ооруканада 63 бейтап дарыланууда. Ооруканага жылуулук берилип, зарыл болгон медициналык жабдуулар менен камсыздалды. Үй чөпкөнү дем алдыруучу аппарат, 60 кычкылтек концентратору орнотулду. Облуста коронавирус оорусу менен ооругандар үчүн ооруканада жалпы 538 орун даярдалган. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгарт бекети убактылуу жабылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаты менен байланыш бөлүмү билдирет. Маалыматка ылайык, көзөмөл бекети аба ырайынын кескин начарлашынан улам Кытай тараптын демилгеси менен 12 октябрда оор жүк ташуучу унаалар үчүн жабык болот. Эркештан бекети оор жүк ташуучу унаалар үчүн атайын кабыл алынган алгоритм негизинде кадимки тартипте иштеп жатат.
Ош шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасынын курулушу 65% бүттү. Объекттин курулушу региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөш фонду коомдук фондунун эсебинен каржыланып башталган. Эски имарат толугу менен бузулуп, балдардын жугуштуу оорулар ооруканасына чоңдор үчүн жаңы оорукана жакында бүтүп, пайдаланууга берилет. Бул башында экспериментальный воспроизводимый деп айтылган да, ошон үчүн биз муну азыр жеңил сенич панелдери менен кылып атабыз. Дубалыбыздын наружный стенабыздын калыңдыгы 15 сантиметр. Анан крышасы деле ошо сенич панели менен жабылып атат, 10 сантиметр базальтовый ичинде конструкция. Ошо тесипте турган конструкция да. Эгерде бул кирпич менен кылганда бул 1 жыл 2 жылда бүтпөй турган объект болчу да. Ошондой кылып чечилип экспериментальный башталган. Ошо 25-июлда баштаганбыз. Азыр күнгө чейин ички иштери полный бүтүп калды. Почти 90% бүтүп калды. Азыр линияларын төшсөк, сантехникасын койсок бүтөт. Анан наружный иштерибиз калды. Азыр отопление алып киришибиз керек. Трансформатор коюшубуз керек, бурун алып киришибиз керек. Канализациябыз уже аяктап калды. Анан благоустройствобуз бар. Отмосткалар, брусчаткалар, лотоктор ушундай иштер калды азыр. Жалпы пайыз Долбоор боюнча оорукананын биринчи бөлүмү 42 койкага, экинчи бөлүмү 32 койкага, реанимация бөлүмү болсо 28 койкага ылайыкташтырылган. Жалпысынан 600 метр куб бетон куюлуп, 150 тонна жеңил реконструкция алынып келинген. Бүгүнкү күндө долбоордун сметасы даярдалып жатат жана ал 75 миллион 445 миңден ашуун сумманы түзөт. Ошондой эле жылытуу системасына, электр жарыгынын жумуштарына, сырткы канализациясына болжолдуу кошумча 12 миллион 945 миң сом акча каражаты сарпталат. Аны менен катар курулуштун сапатын көзөмөлдөөгө өзгөчө көңүл бурулат. Сапаты боюнча көзөмөл жүргүзүп жаткан бул Ош областтык капитал куруш баш кармалыгы жагынан көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле экотех инспекция деп алардын сотрудниктери келип, алар өздөрүнүн көзөмөлүн кылышат. Бардык ушу ушул жерге кандай кимдин тиешеси болсо бардыгы келип өзүнүн ишин жумуштарын аткарып, авторский надзор деп коет. Ал мисалы үчүн биздин өзүбүздүн архитектурабыз. Алар өздөрү келип, ошо өзүнүн иштеп берген долбоору боюнча курулуп атабы, курулбайт атабы, алар өздөрүнүн көзөмөлүн жүргүзүшөт. Алардын журналдары бар, бардыгы өзүнүн нормалары менен сакталып иштеп жатабыз. Учурда курулушу жүрүп жаткан объект балдардын жугуштуу оорулар ооруканасынын имаратында жүрүүдө. Март айынан тарта балдардын ооруканасында да оңдоп түзөө иштери жүрүп баштаган. Ош шаардык балдардын жугуштуу оорулар стационары март айынан баштап эле баягы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу жабылган. Ошондон март айынан баштап балдарды кабыл ала элекпиз. Эки эски корпустун капиталдык оңдоо түзөөдөн өтүп атат. Жаңы 100 койкага эсептелген инфекциялык больницабыз курулуп, акыркы немелерине келип калды. Мына өлкөдө кырдаалга байланыштуу буларда кичине солкундап калды акыркы күндөрү. Азыр балдарды да вирустук гепатит А, анан ич өткөк оорулары, анан кийин вирустук инфекциялар башталды. Күнүгө бул жерге келгендер ham көп болуп атат, кайрылгандары. Бирок биз азыр жаткырып дарылаганга шартыбыз жоктугунан Ош областтык балдар клиникасына, жана Кара суунун балдар ооруканасына азыркы тапта жөнөтүп атабыз. Учурда курулуш иштерине 120 жумушчу тартылган. Оорукананын курулушу октябрь айынын акырына чейин бүткөрүү пландалууда. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун кол койгон жарлыгынын негизинде Бишкек шаарынын аймактарында өзгөчө абал киргизилди. Бишкектин Ала Тоо аянтында коменданттык саат учурунда шаарды кайтаруу үчүн тартылган бардык күч структураларынын саптык тескемеси өттү. Аянтка аскер техникалары, аскерлер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, ошондой эле элдик кошуундар тартылган. Саламатсыздарбы жолдоштор? Бул иш-чараны өткөрүү максаты Бишкек шаарынын аймагында коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылууда саптык кароо күч түзүмдөрүнүн бөлүмдөрүнүн кызмат өтөөгө болгон даярдыгын текшерүү болуп саналат. Генштабтан баштап туруп, өзгөчө кырдаал, ГКНБ, Фин полиция, Ички иштер министрлигинин баягы биргеликте ушундай гарнизондук сапка тизилүү болду.
бул гарнизон сапка тизилүү бизде ай сайын эле болуп турат. Бирок негизгиси бул мына бүгүнкү саат 8ден баштап өзүңүздөр билесиздер, өзгөчө абал башталат. Ошондуктан ошол жерлерде булар өзгөчө абалдар уже постторго турат дагы да, булар ушу менен сразу патрульге кетет. Шаар боюнча баягы эң чоң көчөлөргө патруль маршруттары түзүлгөн. Ошол жерде коомдук тартипти жана жарандарыбыздын коопсуздугун сактоо үчүн милиция кызматкерлери менен, элдик кошуундары менен биргеликте кызмат өтөшөт. Коомдун коопсуздугун камсыз кылууга буга чейин дагы жардам берип келген элдик кошуундар адатта өз максатынан кайтпай, мындан кийин дагы милиция кызматкерлери менен бирге иш алып барышат. Жалпысынан Бишкек боюнча 10 миңден ашык элдик кошуундар топтолуп, шаарды көзөмөлгө алып, элдин ынтымагын, элдин биримдигин карап, тынччылыгын, коопсуздугун карап жатат. Азыркы күндө элдик кошуундар бүт бардыгы толук иш алып барганга жана шаарды көзөмөлдөгөнгө жалпы бардыгыбыз даярбыз. Кайдыгер эмес адамдарды дагы чакырмакпыз. Биздин арабызга келип кошулуп, биздин жалпы мамлекетибиздин тынччылыгын, шаардыктардын тынччылыгын, жалпы эле биздин ушул жакта болгон жаман окуяларга бардыгыбыз бөгөт коюп, деструктивдик күчтөргө бөгөт коюп, биз өзүбүздү өзүбүз коргошубуз керек. Эске сала кетсек, Бишкекте коменданттык сааттын убактысы 21:00дон эртең мененки саат 5:00 чейин уланат.